Таңкы пирамида көрсөтүүсүнүн алгачкы коногу төрүбүздөн орун алган учуру. Тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын лауреаты Сыймык Бейшекеев агабыз бүгүн бизде мейманда. Кош келдиңиз. Сак болуңуздар, саламатсыздарбы? Таңкы маанайыңыз кандай? Эми таңкы маанай кыргыз айтат го, көңүл кандай десе, көңүлүм айттагыдай депчи. Анан сырдардай көптөн бери баягы сааты чыкпай жүргөн биздин жолугушуунун чынында. Албетте. Сиздерден чакыруу чынында абдан көп болду. Биз чыгармачылык сапар менен бирде шаарда болсок, бирде болбой атып, баягы убакыт саат чыкпай атып, бүгүн насип буйруган экен. Бүгүн Кудай берсе ошо түз эфир аркылуу көрөрмандарга баягы эшик какпай, терезе чертпей үйүнө конок болуп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп аткан сиздерге чоң рахмат. Жалпы кыргыз элибизди жакында болуп өткөн чоң майрамдар менен да куттуктап кетели. Учурдан пайдаланып. Анан ошол бүгүн Кудай берсе жакшы маанай менен кечеги кабарлашуудан кийин бүгүн эртең менен эрте туруп атайын даярданып анан келгендей кербезим. Сонун албетте сизди биздин телекөрүүчүлөр да аябагандай чыдамсыздык менен күтүштү. Сыймык Бейшекеев мырзаны качан чакырасыздар, качан келет деген бизге билдирүүлөр, SMS каттар аябай көп келди. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көптөн күткөн коногубуз төрүбүздөн орун алды. Эгер сиздер суроо берем же болбосо каалоо тилек узатам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдоңуздар. Ал эми биз сөзсүз түрдө жооп алганга аракет жасайбыз. Ал эми биз маегибизди улантсак, Сыймык мырза, алдыда мына ушул болуп өткөн, жогоруда болуп өткөн майрамдарды кандай өткөрдүңүз, кандай тостуңуз? Бизде чыгармачыл адамдарда бардык майрамдарда жумуш күнү болуп эсептелет. Дегенде биз ошол элге жакшы маанай тартуулоо максатында көптөгөн иш-чараларга, концерттик, жада калса мен өзүм туулган күнүмдө дагы жакын адамдар менен тоспойм, ушу туулган күндө да концерт коюу адатка айланган да. Анан 31 август күнү Ысык көл жергебизде, Кереметтүү көл жеринде Манас оюндары болду. Ошо 26 августтан баштап. Анан ошонун жабылыш аземине бардым. Ал жерде баягы иш-чараларга катышып, өзүмдүн баягы чыгармаларды ошол жерде келген көрүүчүлөргө тартуулап, андан сырткары баягы Кыргыздын улуттук оюндары болгон ат оюндарын көрүп, көк бөрүнү көрүп, бир көңүл көтөрүп, бир жакшы маанайда эгемендик майрамын тостук. Эми айтта болсо, кадимки эле өзүбүздүн жылда болуп келгендей эле курмандык чалып, шаардагы тууган уруктарга айттап, алар биздикин айттап, дос жоролордун айттап дегендей ушундай жакшы маанайда өттү буюрса. Эң сонун, абдан жакшы. Сизди чакырганыбыздын дагы бир себеби, алдыда концерт демекчи, сиздин болуп өтчү концерттериңиз бар экен. Мына ушул концерттер тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Мен быйыл чынында концерттерге абдан бердим чынында. Абдан өткөрдүк концерттерди. Кыргызстан боюнча мен өмүрү барып көрбөгөн ошо быйыл Алайкуу жеринде да болдум быйыл. Жакында Чаткал жеринде болуп келдим. Сырттагы мекендештер да куру калтырбай Европада болуп келдик. Андан сырткары жакында ушу Москвада мекендештердин чакыруусу менен ал жака барып келдик. Жаман эмес буюрса жыйынтык. Жакшы барган жерибизден бир чоң кубануу менен, чоң бир бизге дем күч бере жакшы сөз баталары менен тосуп узатып атышты. Анан ушул бул эми салт болуп калган, 9 сентябрь менин туулган күнүм. Ошо жылыга ошол туулган күндө көрөрмандар менен бирге тосконго ар дайым аракет кылабыз. Бул жолкуда да ушул салтты бузбай, буюрса ушул концерт өткөрөлү деп катуу белсенип даярданып аткан дагы кербезибиз. Ушул 9 сентябрь сиздин тууган өтө турган концертиңизде кандай өзгөчөлүктөр болот? Баягы мурунку жылдан, быйылкы жылдан айырмасы эмнеде? Биз билебиз, Сыймык мырза ар бир концерти эч бир бири-бирине окшобогондой болуп өтөт. Ал эми бул жылкысында кандай өзгөчөлүктөр болуп турат? Өзгөчөлүк сөзсүз түрдө чыгармачыл адам үчүн жаңырылар болуш керек. Мында эми менин чыгармаларымда дагы сахналаша ак инилер, эжелер, достор, карындаштар чогуу колдомокчу. Ушул менин концерттин момундай бир өзгөчөлүгү
келсе мындай кылып деп деле айтпайм, бирок баягы жылда өтүп жүргөндө ушул туулган күндүк концерт баягы бул менин жеке кабылдоомдо ар бир адамдын мисалы үчүн туулган күн кандай өтөт ошол сыяктуу жаңы ырлар менен эми аз маз башында пролог катарында биздин жаш көрүүчүлөр театрдын коштоосунда баягы ырлардын сахналык клип деп коет, сценический клип. Ошол актерлордун колдоосунда баягы театралдашкан нукта Кудай берсе жакшы программа болот деп ишендирип. Эң сонун. Жалпыбызга маалым, сиз буга чейин биздин белгилүү спортчуларыбызды даңктаган, биздин баатырларыбызды даңктаган чыгармаларды жаратып келесиз. Жана дагы жакында эле социалдык баракчаңызга мына ушул биздин көк бөрүүчүлөргө арнап бир жагымдуу чыгарма жаратам деп жазган экенсиз. Бул чыгармага алдыда концертиңизде күбө болобузбу? Жок, бул чыгарма эми бул концертте күбө болбойсуздар, бирок ушу быйылкы жылдын ичинде Кудай берсе жаралат. Бул чыгарманы ошол эмнеден улам чыкты бул? Биздин соц тармактарда азыр баягы сынчылар абдан көп. Диван сынчылар деп койсок болот. Үйгө диванга жатып эле сындашып койду негизи. Ошол жерде канча биздин баатырлар намыс талашып ошол жерде улуттун намысы деп аракет кылышты да. Анан ошончо мээнетти баягы жеңилүү сөзсүз түрдө болот. Бул эми кылымдардан болуп келаткан нерсе. Биз эми согуштан жеңилип аткан жокпуз. Болгону бул спорт оюндары, бирок баягы намыс ушунчалык кыргыздын каны ойноп турат эмеспи? Ошондо ар кандай сөздөр чыгышы мүмкүн. Баягы сатылып кетти биздин улакчылар. Мындай кылса болмок, кантип эле баарын жеңип келатып. Анан ошондо медалдын эки бети бар да. Ар нерсе бир жамандык ойлордо да сөзсүз түрдө жакшы нерселерди эске алыш керек. Себеп дегенде мен принцибим ушундай. Бирөөнү мен экөөбүз араздашып кала турган болсок дагы сөзсүз түрдө анын мага кылган мурунку жакшылыктарын эстейм да. Анан ошо менен колумдан келишинче ошо жамандыгын жуганга, унутканга аракет кылам. Бул менин өзүм жеке турмуштук тажрыйбамда болгон нерсе. Анан улакчыларыбыздын деле мурунку жеңиштерин, былтыркы бизге намыс алып бергендерин көчмөндөр оюнда ошол нерселерди эстеп деле буюрса бул жолкусунда болбосо кийинкисинде деп жыйынтык чыгарсак болмок. Анан ушуларга дем күч берүү максатында ушул көк бөрү жөнүндө эми азыр көк бөрү жөнүндө ырлар жаралып атат. Бирок баягы улуттук спортубуз, ушул ат оюндары тууралуу биздин улуттук салт санаабыз боюнча ырлар менимче ашыктык кылбайт болуш керек дейм да. Канча чыгарса да көптүк кылбайт. Анан ошол максатта ырдайын деп чечтим. Бирок кайра дагы бир ойлонуп атам. Кудай буюрса азыр өзүмдүн уулум кадырлуу да ырдап келатат. Балким ушул келечек муун болгон биздин балдарыбыз ошолорго бир ниет менен, илгери үмүт менен ырдап турса, менимче ошол баланын суранычын Кудайга да жагат, анан улуу дагы аткарат эмеспи? Балким ушул баланын үнү менен ошол тилек айтылса, ошолорго ийгилик каалап турса, менимче жакшы дем болот окшойт деп ал жагын ойлонуштук атабыз. Бирок Кудай буюрса бул чыгарма сөзсүз түрдө быйыл калк алдына чыгат. Сөзсүз түрдө чыдамсыздык менен күтөбүз албетте. Жана дагы биздин WhatsApp каналыбыз аркылуу аябагандай көптөгөн каттар келүүдө. Басымдуу бөлүгү музыкалык чыгарма суранып жатышат биздин телегөрүүчүлөр. Ошонун бирөөсүн жаңыртып өтөйүн. Аягы 410 менен аяктаган абонент. Ишиңиздерге ийгилик, Амирбек жана Медина. Сыймык байке, сиздин чыгармачылыгыңызды абдан баалайм. Бир жагымдуу чыгарма аткарып бербейсизби? Кара Балта шаары, Күрпүлдөк айылы дейт. Мен ошону аткарып берейин деп атайын, колубуз көтөрүп келдим. Бир эмес экинди эле ырдап берейин. Сөзсүз түрдө көптөгөн телегөрүүчүлөр чыгарма суранды. Телегөрүүчүлөрдүн суранычын четке калтырып, сизден бир чыгарма суранды. Анда азыр кырдала турган чыгарма бардык угармандарга
көрөрмандарга ошо ден соолуктан өткөн байлык жок адам баласына. Бардыгына ден соолук каалайм дагы. Ошо ден соолук деген чыгармаларда Арадан да жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам туган адамды бакыт экен талай экен ден соолук, бакыт экен талай экен ден соолук. Ойлоп ойлоп сыздап кетти кабыргам, башкаларга сөз айта албай жашырам. Алтын тажы кийгизейин башыма, ден соолугум орун алчы жанымдан, ден соолугум орун алчы жанымдан. Арадан да жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен талай экен ден соолук, бакыт экен талай экен ден соолук, талай экен ден соолук. Баракелде, илибизге береке. Бардык бизден кыргыз элибизге чын ден соолук каалап өтөлү. Сөз түрдө Сыймык Бешикеев агабыздан жалпы кыргыз элине ден соолук каалап, Сонун ден чыгарма. соолук чыгармасы. Биз WhatsApp аркылуу келген суроолорду узата баштайбыз. Аягы 382 менен аяктаган абонент: саламатсызбы Сыймык байке, сизге чаткал жактыбы? Биз чаткалдан жазып жатабыз дейт. Чаткал мен биринчи ирет алгачкы жолу 96-жылы баргам. Анан ошондон бери чынында чаткал жерим негедир мен тартат өзүнө. Биз биринчи ушу концерт менен анан раматтылык досубуз Талайбек Тургановдун эстелигин койгону барганбыз достору. Анан ошондо элдин ушунчалык бир бизди бала сынтпай, ошондо жаш сынтпай, кадимки баягы такшалган артисттерди кабыл алып, бизге бир чоң колдоо көргөзгөнү. Биринчиден ошо өздөрүнүн уулу Талайбек Тургановго жасаган мамилеси деп билдик. Анан ошо экинчиден ошо талантка кылган камкордугу деп түшүндүк да. Анан ошо кийин 98-2 жылдан кийин бардым мен. Ар бир барган сайын ошо 2 жылда бир, кээде 3 жылга айланып кетет. Ошо 2015 бардым эле, быйыл бардым да, ошо 2 жылдан кийин. Анан барганымда кызык болду. Быйыл ошо июль айында, августтун башында барам деп, июлдун аягында барам деп аябай аракет кылып, анан афишалар такталып электе баягы илинип кетип кээ бир жерлерге. Кайра 2 күндөн кийин баягы алдырганга туура келди. Ушу бара албай калдык, август айынын аягында бара алдык. Бирок баягы көпчүлүк деген көпчүлүк экен. Ушунчалык күткөндөр бар арадан. Өзүнүн баягы чыгармачылыкты сыйлаган адам күнүгө баягы телевизордон көрүп жүргөндөн өзүнүн жакын адамындай эле болуп калат экен да. Кадимкидей баягы күтүп, учурашып дегендей, саламдашып, амандашып, бул нерсеге көп эле күбө болобуз да. Өзүнүн жакын туугандай кабылдап учурашкандарга көңүл жылыйт да. Анан ошо чаткалга ушул июль айында барабыз деп бара албай калдык. Анан ошол сөзүмө туруп, жакында 4 күнгө, 5 күнгө барып келдим. Бирок бул жолкуда дагы баягы жол азабын жон тери аркылуу сезип, ашуу талас аркылуу ашып, кичине жолдо кыйналып калдык, баягы дөңгөлөктөр жарылып дегендей.
Анан ушу Сумсар деген жерге жетпей калдык да, учурдан пайдаланып мен баягы соц тармак аркылуу да кечирим сурадым, ошо жетпей калган жерге. Кудай берсе Сумсарга бекер концерт бере турган болуп калмакчы да күлдүм да. Калган жерлерине бардык, баягы көрүп жүргөн жерлер. Мен чаткалдарды айым айтам, баягы талай досту көргөндөй болом ошол жерден. Ушул баскан жерде талайдын чыгармачылыгына дем кошкон элдин батасын алганда анан ушунчалык бир мен чаткалыктар өздөрү да айтышат, сен чаткалдын баласысың да, биздин улуусуң, ошол кенедейиңер ушул жерде келип батабызды алгансың деп көп улуу адамдар дагы өздөрүнүн жакын адам да кабылдаганы ушунчалык бир көңүлгө жагымдуу нерсе болот экен. Анан чаткал жактыбы деген суроого мен ушул чаткал ар дайым жагат мага. Кыргыздын ар бир жери керемет. Анын ичинен ошо чаткалдын дагы бир өзгөчө бир адамды өзүнө тарта турган, бир сагындыра турган касиеттери көп. Эң сонун, абдан жакшы. Биз кийинки суроону, кийинки катты узаталы. Аягы 394 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Сыймык байке? Жакшы сөз айтчы мага, ырыңыздын тарыхын айтып бериңизчи. Анын алдыда мына ушуларды угалычы, суранычы дейт. Мына ушул. Эми тарыхы деп кандай айтсак болот? Бул ырдын тарыхы өз негизи жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген кыргызда жакшы кеп бар. Анан ар бир өлкөдөгү болуп аткан нерсеге чын дилден атуул катары күйөөбүз, атуул катары ошол нерсеге биз дагы көңүл бурутабыз, жалаң ырдап эле жыргап жүрө бербейбиз дегенде да. Анан ушул 2005-жылкы биздеги 24-марттагы болгон элдин баягы баш аламандык толкундоо жоо газды революциясы деп аташпадыбы. Анан ушунчалык бир биздин бири-бирибизге болгон кандайдыр бир адам ушул жакшы сөзгө суусап калгандай сезилди да. Себеп дегенде баягы баш аламандык болду. Адамдар эмне үчүн ушу бири-бирибизден жакшы сөзүбүздү аяп калдык деген ой ушундай неме келип, анан ошолорду жаздым. Сөзүн Бактыгүл Чотурбайга оңдоттум. Сабактар катары бир топ жерин оңдоп өзү да кайра башынан жазып берди. Анан баягы клипте эле көпчүлүгү баягы клипти көрүп алып айтышат, ырдын маанисин эмне туура келбей калат го. Анан эмне үчүн ошол болгон окуябы, гаишник жанагындай атып кеткен свадьбасы күнү. Анан бул дагы ошого баягы режиссердин ою ошо өз негизи бул кайдасың деген ырга тартылыш керек болчу. Анан чын эле баягы жакшы сөз айтчы мага да болсо тигини өлтүрүп коюп атасың деген дагы неме болду. Анан режиссер ушул ырдын музыкасы баягы обону жагып, анан экинчиден баягы ошол милиция менен элдин ортосунда ажырым болуп калбады ошол маалда. 24-мартта революциядан кийинчи. Анан ошону кичине да болсо ширетүү максатында биз өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген ой максат менен жасадык. Бизге ГАИ тармагы да абдан жакшы чоң колдоо көргөзүштү. Биз бир жума тарттык бул клипти. Күн абдан суук эле, биринчиден. Ушу 2-3 сааттан эле иштегенге баягы тартуучу топ ошого жетишип атты. Шаардын көп жеринен тартылды. Биз бөлүп шашкан жокпуз. Ошол убактагы 2006-жылдагы эң кымбат клиптердин бири болгон, $3800 тартылган да. Анан чоң бир жакшы өзүмдүн досторум жакшы бир колдоо кылып каражат жагынан ошо билинбей калды. Анан ырдын эч кандай клипке тиешеси жок. Бул баардыгы ойдон чыгарылган нерсе. Бирок кээ бирлер айтып калат, ушундай окуя болгон бизде деп. Анан мындай нерсе болбой эле койсун, адам баласы ар дайым бири-бирине жакшы сөздөрдөн айтышып, жакшы кептерден бири-биринин көңүлүн оорутпай жүрсө деген ой максат менен жаралган чыгарма. Эң сонун, жакшы. Бизге аябагандай көптөгөн каттар келүүдө, басымдуу бөлүгү каалоо тилек айтуу максатында, алардын бир нечесин жеткиргени жетишип калалы. Аягы 496 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Пирамида каналына ийгилик каалаймын. Сыймык байкени сыйлайбыз, урматтайбыз, ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз, Жумгалдан Эркайым дейт. Чоң рахмат. Жумгалга да салам. Быйыл Ороз айында Жумгалда да болдук, насиптеш болдук, көп адамдар менен тууган болдук.
Эң сонун аягы 613 менен аяктаган абоненттен суроо келиптир. Балким бул суроо буга чейин берилген болсо керек. Бирок консияда сизге узатып өтөлү. Сиз президенттикке талапкерлигиңизди коет белеңиз. Ооба же жок деген жообуңузду берип коесузбу дейт. Негизи эле саясатка аралашуу оюңузда барбы? Бирөөдөн сурап бир жерге чоң болду десе мен сага эмне жамандык кылдым деп туруп анын сыларында эми биз чыгармачыл адамдарбыз. Мен мисалы үчүн өнөрдүн саясатындамын деп айтам. Бул кесип мага хобби эмес эч кандай. Мен өнөрдү ушунчалык чын жүрөгүмдөн сүйөм. Өнөргө болгон өзүмдүн мамилем тунук, бийик. Буюрса мен жасай элек жумушта азыр ыр жаатында өзүмдүн өнөрүмдү тартуулап элге белгилүү боло турган болсом, Кудай буюрса мен 1-2 жыл алкагында бир жакшы ой максаттарым бар. Буюрса өзүмөн кийинки бир чоң жакшы менчик мектеп ачам деген. Көпчүлүк учурда баягы каражат маселесине такалып жүрөт. Акыркы убакта бул жерде эле эмес, Кудай буюрса биздин мектеп көп жерде кулаш жая турган. Кыргыз кайсы жерде болсо ошол жерге жете турган мектеп болмокчу буюрса. Анан президенттикке талапкерлигимди койбойм. Бирок ар бир кыргыз президенттикке койбой, өзүнүн президент катары өлкөгө милдеттүү сезиш керек да. Президент кандай жоопкер болсо, ар бир жарандагы, шайлоочу дагы өзүнүн жоопкерчилигин ошондой алыш керек. Эмне үчүн? Себеп дегенде жакшы президент шайлаганга, мисалы үчүн, ошол өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы, алданбаганга аракет кылыш керек. Келечек буунга өзүнөн кийинки жаранга туура эмес иш жасап атса, мисалы үчүн ошонун акыл насаатын айтыш керек. Жоопкерликчилик сезиш керек. Бир эле кишиге, мисалы үчүн, президент жоопкер, өлкөгө ошол жоопкерсиң деген менче эч качан туура эмес. Кудай буюрса, биз дагы ушул өзүбүздүн оюбузга туура келген иш программасы ошо кыргызга кызмат кыла турган адамга добушубузду беребиз жана ошол адамды Кудай буюрса колдойбуз. Эң жакшы. Айтсам, сиз жогоруда айтып өттүңүз, чыгармачылык мага хобби эмес депчи. Сиз чыгармачылыктын туу чокусуна жеттим деп ойлойсузбу? Туу чокусу дегенге мен түшүнбөйм чыгармачылыктын. Мен өзүмдүн атымды жасай алдым. Мисалы, Сыймык Бешекеев деген атты жасай алдым. Бул менин өзүмдүн чыгармачылыктын чеги жок да негизи. Туу чокусу каякта экенин да билбейт эч ким. Мисалы үчүн дүйнөнү багындырганда гана туу чокусуна жеттим дешим мүмкүн. Но бирок алар деле баягы чыгармачылыкты таштап кетпейт, дагы изденет да. Андыктан бул чыгармачылыктын өзүнүн чеги жок. Карап турсаң, бардык нерсе ырдалып калгандай, айтылып калгандай сезилет. Бул өнөрдүн ушундай бир өз сыйкыры ушунда экен да. Бирок биз жете элек, биз ырдай элек, саптар али көп экен. Мисалы үчүн ошол эле сүй жөнүндө махабат темасында ырларга айтып көрө турган болсок, махабаттын бардыгы ырдалып калгандай сезилет да. Эч карасаң тема жок. Анан бирок кандайдыр бир сезимдин учкундары адамга бир ушундай бир таасир эткен да. Махабаттын дагы бир айтыла элек жактары, ырдала элек жактары калганын туюп, анан алар жарала берет экен да. Эл жерге деле, ата энеге деле ошол нерсе, мисалы үчүн үй бүлө темасы деле ошондой. Андыктан бул биздин чыгармачылыктын, өнөрдүн негизи чеги жок экен. Кудай буюрса дагы ырдала турган ырлар, биз айта элек сөздөр алдыда деп ойлойм. Андыктан бийик чокусуна жеттим деш. Өтө эле биринчиден кесир да болор, антип айтсак. Анан бирок Кудайга шүгүр өзүмдүн атымды жасай алдым. Жакшы, абдан жакшы. Бизге келген кийинки катты узаталы. Аягы 539 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Сыймык байке? Ден соолук каалайм сизге. Сиз чыныгы кыргыздын таланттуу жигитисиз. Сиздей ырчы азыр жок. Клиптериңиз абдан маанилүү. Рахмат. Ноокат району Жийде айылынан жазып жатам. Кыргызымдын сулуу кыздары аттуу чыгармаңызды аткарып бериңизчи, сураныч дейт. Чоң рахмат. Мындан мурунку суранган боюнча дагы ырдайлы, аны дагы ырдайбыз кыргызым сулуу кыздарын. Буюрса. Ноокатка да бизден чоң салам.
ичинен жыйдайдына сизге дагы адам баласына мисалы үчүн таңкы рызкы менен кошо кандай жакшы тилектер аткарылса өзүнө да ошол нерсе жугуштуу болот деп деген сөз бар да акылмандардан. Анан адамдын көңүлүн көтөрүү эртең мененки рызкы менен кошо аны ушундай бир сезим кушун жакшы ойготуу бул ар бир адамдын эле колунан келсе дагы баягы эрки жете бербеген нерсе да. Анан ушул убакытта атайын ушу телевизорду көрүп бизге каалоо тилек айтып аткан баардык көрөрмандарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Мен Кыргызга ушул өнөр сүйүүчүлөрүнө өз болуп калганым ошол жакшы берген баталарынан, жакшы каалоо тилектеринен сезем. Анан чынында менден дагы мыктылар бар. Менден баягы биз баягы көчтүн алдында эмес, аркасында эмес, ортосунда жүргөндө негизи жакшы көрөт деп коет эмеспи, кыргызда ушундай сөз бар. Анан мен эле мыктымын дей бербейм, менден да мыктылар бар. Ушу менден дагы мен бир кичинекей бир тамчыдай салым кошо алсам чыгармачылыкка, ошол менин чоң ийгилигим деп эсептейм. Менин чыгармачылык чоң бир деңиз дайра деп айтсак болот. Ал тынбай агып турат, тынбай толкун шарпылдап турат. Жээктеги улам мурунку чыгармаларды өзү менен кошо алып кетип, жаңы бир чоң толкун менен жаңы чыгармаларды тартуулап турат. Бул эми законченендүү эле көрүнүш. Анан ошо айта турган нерсе менден кийинки чыгармачыл адамдарга, иний карындаштарыма ушул олуттуу мамиле жасалган жерде омоктуу жакшы чыгармалар жарала берет. Ошо чыгармачылык ар дайым олуттуу карашса. Бизде азыр көп эки жак болот атпайбы кийинки күндөрү баягы тойдун ырчылары болуп калды, тигиндей болуп калды деген сын пикирлер көбүрөөк айтылып атат. Чыгармачылыкты изденбей калышты. Эң изденүүсү бир жакшы бийлей турган бири жазса, бир темада тигиндей мындай деген болуп калды деп. Мага ошондой көп сын пикирлер айтылат да, ушуну айтпайсыңар, ушуну тигиндей мындай кылбайсыңар деп. Бирок бул дагы законченендүү көрүнүш. Адам баласы бир эле нукта тура бербейт экен да. Баягы угуу жөндөмдүүлүгү өтө жогору болгондуктан баягы талап болгон нерсени чыгармачыл адам аткаргысы келет. Анан ошого жака өзүн багыттайт, ошол жакта изденет да. Бирок мунун көп дагы баягы зыян жактары да бар. Себеби дегенде бир эле багытта көксөп, акча табуу багытын гана көксөп калган чыгармачыл адамдын чыгармачылыгы өспөй калышы мүмкүн да. Анан убакыттан отурат биринчиден. Себеби дегенде жаштар азыр ушул моментте көп жакшы нерселерди эме болуп калса болот. Мен өзүм деле баягы комуз менен ырдоо бөлүмү да меники фольклордук бөлүмү бүткөм окуу жайда. Анан ушул башында мен деле комуз менен ырдап чыктым. 93-жылы улуттук филармонияда эмгектенип баштадым. Ошо Эстебес Турсуналиев, Туганбай Абдиев аталарыбыз менен концерт коюп атканда залда бир 30-40%ге жетпеген адамдар отурар эле да филармонияда. Ошол эле маалда эстрада ырчылары, мисалы үчүн ошол эле Бисто, мисалы үчүн Бекборбиев, Динара Акуловлар концерт койсо, 15-20 күн деп концерт коет, зал аншлаг. Бир жылда 4-5 жолу концерт коет, аншлаг зал. Анан мен ойлодум, үчүн болбойт? Адам изденсе, мисалы үчүн мен эстрада жаатында өзүмдү неме кылып көрөйүн. Белгилүү болгондон кийин кайра комуз жаатына өтүп кетем дедим. Өзүм убада бердим да ошентип. Анан 96-жылдан баштап ошол жагы күз күндөшөр бөлөмө деген чыгармалар менен ырдап чыгып, анан филармониядан бөлүнүп кеттим. Бирок тилекке каршы мен ортодо калып калдым окшойт деп ойлойм. Эстрадага толук кандуу эстрада ырчысы болбойт, толук кандуу фольклордук ырчы болбойт. Анан ушул жаатта өзүм быйылдан баштап буюрса бир ой тилек кылып атам, ушу ноябрь айларында эл баягы шайлоодон бүткөндөн кийин, эс алгандан кийин анан бир ушунчалык өзүм бир жан дүйнөмдү берип, жалаң комуздан турган программалар менен бир бөлүгүн дастандар. Мен мисалы үчүн илгерки ыр дастандарды ырдай элекмин. Өзүмдү ошолорду сагындым. Буюрса ошо ноябрь айында бир өзгөчө бир нукта бир сахнадан 2 саат, 2,5 саат кетпей, өзүмдүн шакирттерим менен ошол жалаң комуздун мүмкүнчүлүгүн көрсөтөлү деген ой максатта
ошол нерсени жасаган турабыз буюрса. Секрет эле айтпай турган сөздөр айтылып кетпесе эле. Кыргызда бекер айтылбайт эмеспи? Анан баягы жылуу сүйлөсөң жылаан ийине чыгат дейт. Бул нерсенин баардыгын ушул келген көрөрмандардын жылуу пикирлерин толкундаткандан айтылып кетип атат. Анан буюрса мен ойлойм ушул менин оюмча Кыргызда ушул мыкты улан кыздар абдан көп. Анан сиздердин дагы бир жолу берген батаңыздарга ыраазычылык, жакшы сөздөргө жан курман деп коет эмеспи? Дагы бир окуйсуңарбы же? Дагы бир кат бар экен. Негизи каттар аябай көп, бирок бул катты окубай кетсем туура эмес болуп калат болуш керек. Аягы 613 менен келген абоненттен менин апам оор операцияга кирди, Алымбаева Бактыгүл деп оозуңуздан атап, апага арналган ырдан ырдап коюңузчу. Ойгонгондо видеого тартып көргөзүп коеюн дейт. Алымбаева Бактыгүл операцияга кирип жатыптыр. Мен үчүн ата эне ушунчалык эң жогорку орунда турат. Себептен мен балдарыман да ушундай сый урмат көргүм келет да. Анан Бактыгүл эже Алымбаева уулуңуз же кызыңыз жөнөттү? Кызыңыз ушундай сизге толкунданып, сиздин өмүрүңүздү тилеп, ушу эфир аркылуу дагы көпчүлүктөн бата тилеп атканы. Бул сиздин туура тарбия бергениңизден улам деп ойлойм. Жараткан өзүнүн мээримине алып, бир жакшы шыпасын берсин. Ден соолуктуу болуңуз. Кудай буйрса коркпоңуз. Бардыгы жакшы болот. Сиз дагы ушундай тилек кылып аткан кызыңыздын тилектери орундалып, буйрса дагы узак жашайсыз деген үмүтүм, ишеничим бар. Батыраак сакайып, операциядан аман эсен чыгып, буйрса балдардын сый урматын көрүп, келечекте небере чөбүрлөрдүн сыймыгына бөлөнгөн бактылуу байбиче болуңуз деп тилек кылгым келет. Мен да сиз үчүн, жалпы апалар үчүн энекем деген ырымдарды атырайын. Mezgili sizge жүгүн артып, самайын былтыркыдан агыш тартып, энекем кагылайын картайбасын, өмүрдүн кайыгында барат калкып. Энеке кагылайын картайбачы, самайын калыптыр го агыш тартып. Ахай, алтын энем, мен үчүн канча чачың агарды экен. Өмүрдүн шамын бизге энеп жаккан, кабагым кашым дебей барктап баккан. Энемнин асылдыгын сыйлайлычы, мени да сени дагы эне тапкан. Эненин ыйыктыгын барктайлычы, кадимки эрманасты эне тапкан. Ахай, алтын энем, мен үчүн канча түшүп тарттың экен. Энелер бар бул дүнүйө аста-аста, чайпалбай кармалгансың тең салмакта. Калыстыгы жок болсо эгер энелердин, оодарылмак жер шарын бир заматта. Ахай,
Кабагым кашым дебей бартап баккан ошо турган үчөөбүздү эне тапкан. Баракелде, азаматсыз. Бул чыгарманы кимдер гана укпаган, кимдер гана билбейт. Бул кыргыз элинде энелерге арналган гимн болуп калган десек да жаңылышпасак керек. Бизге аябай көп каттар келүүдө, четинен узаталы. Дагы бир эне жазып жатат болуш керек. Бул катты дагы 686 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Сыймык байке? Сизди жолдошум экөөбүз ырбарыңызды сүйүп угабыз. Сизди сыйлайбыз. Балабыздын атын да сиздей болсун деп атын Сыймык койгонбуз. Азыр сизди көрүп олтурат. Балама батаңызды берип коюңузчу дейт. Сыймык, аты Сыймык экен. Сыймыктуу жигит болсун. Менден да мыкты болсун буюрса. Буюрса. Келечеги кең ошо Кыргызга кызмат кылган мыкты уулдардан болуп чоңойсун. Сиздерде Кудай берсе келечекте көп кубансын. Чынында Сыймыкка бөлөгөн, сыймык арткан өзүнүн дагы ыймандуу бактылуу жигиттерден болсун. Жакшы. Сыймык мырза, билебиз, уулуңуз кадырлуу да чыгармачылык жолго сапар алып келатат. Уулуңуздун бул чыгармачылык жолго аралашуусуна өзүңүз сунуштап аралаштырдыңызбы же өз каалоосу менен аралашып келатабы? Балам эми баягы кичинесинен тили чыккандан баштап десек болот, тагыраагы ошо чыгармачылыкка кызыгуусу артып баштады да. Ушул ырларды жаттайт. Эң биринчи ыр жаттоосу да ошо жамгыр төктү деген ыр болду. Ошо жамгыр жааса эле ушул ырды эшин алдар дагы аны бар болчу кичинекейинде. Анан көлгө барып калсак дагы ошол маалда интернетке тартып, видеого тартып интернетке чыгарып койдум эле да. Анан көлгө барсак дагы ушул чыгарманы ырдаганда жамгыр жаап койсо, анан бул ырды ырдаган жамгыр жайт экен деп түшүнүп калып, көпкө чейин ушул ырды ырдабай жүрдү. Көлгө эс алганы барганда, жайлоого барганда, ата бул ырды ырдабай эле койду, жамгыр жайып кетти. Анан чыгармачылыкта чынында сүйүп жүргөн, сезип жүрдүм. Анан ошо былтыртан баштап баягы андан мурун деле баягы чыгармачылык сапар менен бир жака кетет турган болсом, гастролго ата мен да барамбы деп, мен да ырдайынчы барып деп, аябай ушунчалык бир эңсөө менен айтып атты да. Анан Бишкекке концерт койсом да, ушул концертке катышайынчы мен да ырдайынчы деп. Анан кичине чоңой чыгармачылык түшүн десем дагы каалоосу баягы базаябы десем жылдан жылга көбөйүп баштады. Анан ушул былтыртан баштап эл алдына алып чыгып баштадым. Биринчиден ачуу таттуусун, ысык суун эртерээк түшүнсүн деген ой максатта. Экинчиден ошо элдин батасын алып берсек, ошо мен жетпеген ийгиктикке жаш кезинен көзү каныкса, мисалы үчүн ушу балам жетер деген ой максатта. Азыр аман болсун, биринчиден амандыгын тилейли. Анан чыгармачылыкта атаң барды эл тааны деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Анан ошо элди аралаштырып атканда ошо бир чети баалуулукту сезип үйрөнсүн. Элдин чыгармачылык кандай олуттуу экенин, кыйынчылык ырдап эле жүрө бербей, кыйынчылыкты дагы баягы жон териси менен сезсин. Чыгармачылыктын бир түйшүгүн деген ой максатта чыгарып атат. Буюрса жыйынтык жаман эмес, элдин колдоосу, элдин азыр эми кээде ойлонуп калам, мисалы үчүн чыгармачылык сапар менен ал окууда да бир жака гастролго барып кала турган болсом дагы сөзсүз түрдө эмне балаң келген жокпу деген неме болуп калганда, тең кичине аралаштырбай турсам болмок экен деп да ойлоп калат. Мен досторум да тамашалап калат, азыр анча кадырлуунун атасы деп айтып турушат. Анан кийин дагы 10 жылдан кийин жок, Сыймыктын баласы деп айтып турушат дейт. Анан
дәбір 10 жылдан кадрлоону тазалап башаткансың. Кийинки баягы көп билбей алгандар дейт. Анан буюрса өмүрүн берсин, аманчылыгын тилейм. Мен ар дайым айтам, жакшы ырчы болуш оңой. Ошого жакшы адамдыкты, адамгерчиликти алып кетиш кыйыныраак болот. Эң биринчиден канчалык жакшы ырчы болсоң, ошончолук жакшы адам бол деп үйрөтүп келатам, Кудайга шүгүр. Азыр эми ой жүгүртүүсү дагы жакшы, комузга барып атат азыр. Буюрса сиз эмне үчүн Европага, Америкага кеткенде мени албай кетесиз деп да. Анан үчүн улуттук аспаптарды билиш керек. Ар бирин канчалык аспапты жакшы ойносоң, ал жакта сен ырдаган эмес, көбүнчө баягы аспап ойногонуга кызыгат десем, ошо азыр анча-мынча кол ойнотуп калдым, Кудайга шүгүр. Ошо изденүүсүбүздүн идиреги бар экени кубандырат. Жөн эле менин балам деп алып чыгып аткан жокмун. Сыймык мырза, жогоруда Сага аттуу чыгармаңыздан күбө болдук. Мына ушул чыгарма тууралуу бизге айтып берсеңиз. Бул чыгарманын сөзү өкүл балам Жылдызбек Абдырайымов, Жоролор тобунун башчысы. Ошого таандык. Анан мага өкүл бала боло элегинде мен менен иштеп калды. Анан ошондо бир топ 2-3 чыгармасына Айганыш деген ырдын сөзү да ошонуку. Ошол оонумдун да анан Гүл кыздар деген ошол 3 чыгармага оон жазыпты. Өз ичинде Жылдызбек өкүл балам дагы абдан таланттуу, бирок баягы жалкоорок да кичине чыгармачылык менен. Учур келгенде жазып коет, анан көп учурда жазбай жүрүп берет да. Анан ошол азыр бир Алтын ай деген ырды иштеп атабыз. Буюрса бул концертке эми жетишпей калып, кийинки жаңы жылга чейин буюрса чыга турган ырлардын катарында. Анан мындай учур көп эле адамдын эмесинде болгон да. Мисалы үчүн алыска окууга кеткенде, же армияга кеткенде сөзсүз түрдө сүйлөшкөн кызы башка турмушка чыгып кеткен. Көп эле угуп көрүп дагы жүргөнбүз. Анан ошол мени камтыган, маанини камтыган ыр экен. Мага бир көргөндө эле жакты. Ушунчалык таасир бергендиктен ушул кайрык дагы өзүнөн өзү келди десем болот. Анан ырдын аты жок болчу, анан ошо Сага деп койгонбуз. Ошол болду. Анан кээ бир баягы биздин пираттар диск чыгарат эмеспи? Анан ошо Сага дегенде кандай анан кошуп ийишкенин мен таң калам. Мен Сага болуп кетиптир. Өзгөрүп кетиптир. Маанисин неме кылбайсыңар силер? Эмне деген сөз экен? Мен Сага деген кыргыздын кандай сөзү бул? Мен Сага ырарнадым деп айтылышы мүмкүн. Мен Сага деген сөз жок да десем. Же мен Сага деп күлдүк. Анан ошо ырдын аты Сага. Жылдызбек Абдырайымовдун сөзүн жазган. Жакшы. Эң сон бизге көптөгөн каттар келүүдө. Аягы 114 менен аяктаган абонент көп сүйлөтө бербей ырдаткылачы дейт. Жана дагы чыгарма суранттыр. Аягы 423 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Сыймык байке, сиздин ырларыңызды укканда эс алып калам. Талантыңыз өркүндөй берсин. Кыргызымдын сулуу кыздары деген ырыңызды суранабыз дейт. Келиңиз, мына ушул чыгарманы сураналы. Ырдайлы, көп сүйлөө ырдачы дегендей да болуп кетсе негизи. Муну эми акыркы убакта тамашалап, Бишкекте койгон концерттерде, анан баягы сырттагы мекендештердин чакыруусу менен барганда ырдап жүрөм да, кайсы жердин кыздарын баягы менин күйөрмандарым кайсы жерден көп болду экен деп. Arzumdu kimge arnasam, yüzü süykün suluğa bugün barbassam, jılmayışıp sulular kaşın serpişet, baykamaksan boşat bir ok sezişet.
көйнөкчөн көлдүк кыз көңүл буругуз көрмөксөңгү салбастан колду сулугуз нары баспай нарындык кыз сөзүм улугуз нар албай ырдап берем угуп туруңуз кыздар турган жатакана сулуу көрүнөт кысыламын сөз айта албай оюм бөлүнөт кыйнабастан сулуулар уккулачы кыйкырсам да үнүм чыкпай жүрөк сөгүнөт камшандырган таластык кыз не үндөбөйсүз тарынгансыгым чыкпай көңүлдөнбөйсүз жүрөктөйсүң чүйлүк кыздай албаймын жүрөктөсүң авирок колуң бармайын айта албастан арзумду кетип каламды алиге албай койдуңарбы айткан саламды ак сүйүүгө жол көргөзүп койгулачы кыздарың жок бул дүнүйө капкараңгы бажырайган баткен деп кыз жандай албаймын айтар сөздү белендеп камдай албаймын оромолчон оштук кыз ойлонбосоңуз олтурайын жаныңызда бойлонбосоңуз жалжылдаган жаллабаттык сулуу периштем жаркылдайсың күчө башың көк келишкен томсортпогун токтогулдук менин жердешим тоготпойсуң айтпасам өзүң сезбейсиң кымча белдүү акылдуу ай нурлары кымбатсыңар Кыргызстандын сулуу кыздары кымча белдүү акылдуу ай нурлары кымбатсыңар Кыргызымдын сулуу кыздары асылсыңар Кыргызымдын сулуу кыздары баракелде азаматсыз Медина жырга ойлоп отурдук Медина өзү кайдан болот эле? нарындан Нарын деген жерден кол чабыш керек. жалпы биздин Кыргызымдын кыздарына арналган чыгарма жана жогоруда айтып калдыңыз Сеймук мырза негизи эле кайсыл аймактан сиздин көрөрман кыздарыңыз көп экен Көрмөн мага менин биринчи концертим Ысык көлдө болду да. Каракол шаарында. Анан биринчи жылында көлдүк кыз болду. Анан негедир мага көл жер келсе, бөтөнчө бир өзүнө мээрим менен тосуп узаткан сыйт да. Ошо биринчи концерт болгон үчүнбү өзүмдү көп карыздар сезем. Ысык көлгө ушунчалык бир кубануу менен барам. Бардык жерден элем тузун таттык, бардык жерде күйөрмандар Кудайга шүгүр, бирок ошо көл жер келсе бир башкача өңүттө тосушат, башкача кубануу менен жакшы жылуу тосуп узатышат да. Анан ушул Ысык көл негизи менин чыгармачылыгыма чоң дем бере турган жер, күйөрмандар дагы өзгөчө. Абдан сонун. Сеймук мырза, сиз менен дагы да маектешип, сизди биздин телегөрүүчүлөр үчүн ырдатып отургубуз келип атат, бирок убакыт деген убакыт экен. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да чыгармачылыгыңызда ийгиликтер боло берсин. Эми Кудай берсе дагы көп келербиз. Сөзсүз түрдө. Мен деле көптөн бери баягы телеканалдарга барбай сагынып калсам керек, кетким келет. Кийинки конок келбесе отура берейинчи деп сурагым келип турат. Учурдан пайдаланып дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Жалпы Пирамида телеканалына кызматкерлерине. Эртеден бери канчалаган жан дүйнөгө жан азыктуулар, жакшы сөздөрдү элдердин айтканын угуздуңар, баталарын.
тийсин ошолордун баардыгын. Ошо элибизде тынччылык, аманчылык, бейпилчилик болсун. Кудай буюрса Бишкектеги баардык күйөрмандарды 9 сентябрь күнү улуттук филармонияга чакырам. Жакшы мыкты концерт, деңгээлде концерт өткөрөбүз. Аманчылыкта, жакшылыкта көрүшөлү. Өлкөбүздө чыр болбой ар дайым ыр болуп турсун. Бар болуңуздар. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын лауреаты Сыймык Бейшекеев агабыз болуп өттү. Сиздер жиберген каттарды, суроолорду узата албай калган болсо кайгырбаңыздар. Биз дагы Сыймык мырзаны эфирибизге келип берүүсүн бир күн суранабыз.